Мен могу аалымдарыма кичине сөз тийгизип, мондай эме кылып алганына кечирим сурайм мен аалымдарданчы. Бир чети өкүнүп атам азырчы. Балким кечирим сурайсыз. Аралашпай эле койсом болот экен. Каякта балекетке аралаштым. Динге аралашып, намаз окуп, кичине шарият үйрөнүп, дааватка чыгып, ушинтип жүрөбүз. Сиз айттыңыз, ушул жерге келсечи деп кечеки муфтияттагы 10 дагы эле чакырса барып бере бересиздер. Эми көйгөйдү карайбыз да. Көйгөй реальный көйгөй болсо, реальный көйгөй болсо, калыс, ошол жактан калыс адилеттүүлүк сөз айтыла турган болсо, барабыз. Төлөшөт. Эми кээ төлөп да берет, аны жакшырганда. Сиз мисалы мындай экөөбүз катыр сыртынан сүйлөшсөк жакшынакай эле сүйлөшсүз. Эфир башталганда эле бакырып баштайсыз. Жок, жана коррупционерлерди эстегенде эле таныма. Биристин айынан азап чеккенчи болобу? Аны тиги үйдөгүлөр какша алат. Бир туугандар уже түңүлүп бүттү. Сенин башыңды кесип кетет, атып кетет. Аялым уже бүгүн ажырашам деп эле айтты, ачык эле. Арбаңыздар, урматтуу кыргыз калкым. Адаттагыдай эмгегин элиме көрсөтүүчү бүгүнкү биздин маек кура турган инсаныбыз менен тааныштырып өтөйүн. Элдик көзөмөл кыймылынын жетекчиси, ошондой эле коомчулукка бир аз да болсо өзүнүн баягы эмоционалдуулугу, өзүнүн чындыкты чөкүратып айткандыгы, ошол эле учурда кандайдыр бир деңгээлде коомго бир салымын кошсом деген бир чыркыраган инсандардын катарын толуктаган Бакай Кашкарбаев агабыз. Салам алейкум, урматтуу мекендештер. Жакшы, рахмат. Бакай эке, сизди көргөндө ар ким ар кандай кабыл алат да. Бирөө активист деп кабыл алат. Мына эми бирөө мамлекеттик кызматкер деп да кабыл алышы мүмкүн. Ар ким ар кандай. Деги эле Бакай Кашкарбаев ким сиздин көз алдыңызда? Мен өзүмдү кайдыгер эмес жаран деп эсептейм, кыскача айтсам. Коомчулукка кайдыгер эмес. Бүт болуп аткан процесстерге. Саясатта болобу, муфтиятта болобу, жашоодо болобу, мектепте болобу, больницада болобу, каерде баарыбыз эле мындай бактылуу болуп жашагыбыз келет да. Анан эми ошол бактылуулукка жетиш үчүн дагы бир мээнет кылыш керек, сүйлөш керек, айтыш керек, күрөшүш керек дегенде анан өзүнөн өзү келбейт. Бакай эке, азыркы учурдагы сизди бир чоң талкууда турган маселеден баштайлычы. Бир нече күн мурун муфтиятка барып, божий түгү пикет болуу жөнүндө ошол жерден кийин баягы коомчулук сизге карата баягы терс көз карашта болуп, айрымдары маңдайыма кел эркекче сүйлөшөлү дегендер да болуп атат. Анан эмне анчалык муфтиятка ким алып барды сизди, же ал он абышка эмне болгон абышка сизди чакырышты деп атайын? Мага күн мурун кабар келген. Биз ушул белгиленген күнү ошол жака бозуй тигип митинг кылабыз деген баягы токтобой ата деп коем. Бизде тетиги баштан бери эле могу коррупция боюнча ушинтип баарлашып, мен Facebook баракчамдан көп жолу прямой эфирге чыккан аксакал. Ошол кишиден кабар келген, ушундай эме болот, ошол жака баралы деп. Анан баягы силер коррупцияга батып кеткенсиңер деп, алдындарды, шакалдарды эмге чейин барды деп баягы коомчулук мындай таарынган атат да. Анан аша чаап кеткен жоксузбу бул сөз менен? Эми мен шакалдар деп айткан эмесмин, биринчиден эч кимди. Анан кичине эмоциональный сөздөр болуп кетти, аны моюнга алабыз. Мен биринчиден чоң ажыга сөз тийгизген эмесмин, ал киши жөнүндө сөз жок. Анан башка Максат ажы, анан Абдышүкүр боюнча айтканым чын. Максат ажы менен Максат ажыныкы түшүнүктүү, ал баары эле видеодо эмеден чыкпады эле. Алымды деле биз деле булардын баянына көп барганбыз. Абдышүкүр Дамыландагы баяндарына барып, биз ошо 7-чи микрорайондон негизи эң биринчи ушул намаз окуп эметкенибизге ошо 7-чи микрорайондогу мечит себепкер болгон да. Ал мечитте Абдышүкүр ажы имам болчу. Көп эле баяндарын укканбыз. Сыйлайбыз мындай эмелеринчи. Булар деле көп кишинин мындай иманга келишине, жаман жолдон жакшы жолуна түшүшүнө көп эмелерге себепкер болгон, жакшылыктаргачы. Аны моюнга алыш керек. Мен да сөзүмөн жаңылам, эмоциональный сөздөр сүйлөнөт. Баягы Сыймык Жапыкеевке дагы барганда эсиңиздерде болсо керек, аяктан дагы ошондой сөздөр чыгып кеткен, эмоциональный туура эмес сөздөр. Анан бирок бизде бир эле ниет максат бар, ушул коррупция бүт жерде тазалансын, бир да жерде коррупция болбосун, мектеп болобу, больница болобу,
министерство болобу, прокуратура болобу, сот болобу, муфтият болобу дегеле кайерин айтпасак ушундай бир идеальный коом курсак экен, ушундай тарыхый мүмкүнчүлүк болуп турат да тазалангангачы. Абдышукур устаз менен Максат ажыны күнөөлөөдөн биринчи мындай анализ жүргүзүп көрдүңүзбү? Чындап эле күнөөсү барбы? Же баягы онун алышканын сөзүнө кирип алып эле сиз мындай булгап койгон жоксузбу дедиңер? Ооба, эми аны моюнга алыш керек, туура. Коомчулук абдан нааразы болуп атат магачы. Ушул дамбылаларга ушинтип сөз айтпай эле койсо болмок. И вообще бияка муфтиятка бакай аралашпай эле башка коррупционерлер жетиштүү да, ошолор менен күрөшсө болмок деген эме болуп кетти да. Анан жанагы мага келген чалдар, аксакалдар дагы биякта көп экен да. Сөгүнгөн аксакалдар деген. Группировкалар көп экен. Мен мына кыскача кыргыз элине түшүндүрүп коеюн. Өзү биякты мындай өтө тонкий экен да. Мен чынында бияк жөнүндө өтө деле кыйын эксперт эмесмин. Бирок мындай коомчулукта, элдин арасында муфтиятта эмне иш болуп атат, ажылыкта кандай коррупция болуп атат, эми ал жашыруун эмес, элдин баары эле билет. Просто муну эч ким мындай ачык айткан эмес да. Анан мен грубый формада ачык айтып алдым. Жанагы дамбылаларды сүйүп жакшы көрүп жүргөндөрдүн, конечно, жүрөктөрүн ооруттум көп кишилердин. Өкүнгөн жоксуз. Бир чети өкүнүп атам азырчы. Балким кечирип Аралашпай эле койсом болмок экен. Аякта балекетке аралаштым. Көп балдар баягы мага да күйүп пышкан бир туугандар көп да. Бакаев аке имичтин баарын талкаладык, өлтүрдүк. Ушунча кылган мээнетиңизди ушинтип жок кыласызбы деп анан мен айтып атам, бир туугандар дедим. Азыр баягы ак ийилет бирок сынбайт дейт го. Чындыкты айта берген киши азыр жаман көрүнсө дагы убагы келгенде түшүнүп, мунун деле бир тараптуу бир жакшы нерсени айтайын деген, чындыкты айтайын деген сөз эмелери, ойлору бар экен. Бакаев аке, намаз окуганыңыз канча болду? Биз ошол 2006 болуш керек, 2006-дан бери, 2006-дан бери. Şu dinge aralashıp, namaz okup, kişine şariat öğrenip, davatqa çıkıp, şunu türüyoruz. Жақсы, анан сиз баягы тикет болгондун алдында, бир шайлоонун алдында болуп калбадыңызбы? Ошол учурда баягы чыркырап шайлоо таза өтүш керек деген бир ойлордон кийин анан баягы чыга келдиңиз да, таанымал боло баштадыңыз. Ким китапты сыяктуу десек болот. Анан айтсаңыз, ага чейин каякта жүргөнсүз? Биз 2019-жылы Садыр Жапаровду колдоо кыймылына кошулганбыз. Ошондон баштап биз 2010 келгенбиз. Саясатка келип, баягы 2010-жылкы апрель окуясында келип, катышып, ошондо элдин көйгөйлөрүн угуп, баягы элди тынчытып, аябай ызычуу болуп атпады. Эми анда аябай оорураак болгон да, кан төгүлүп, канча деген балдар өлүп. Анан ошондо биз аралашканбыз саясаткачы. Биз көргөнбүз да ошондочу саясатты. Саясатчыларды да көргөнбүз, саясатты көрүп, ошондогу берген убадалар, эметилген мондай бири да аткарылбай, акырындан монтип эмеси баягы кадимкидей эмебиз өчүп атты да, үмүтүбүзчү. Ошонун баарын көрүп мен жана орусча айтканда через себя пропустил да ошонун баарынчы. Анан ушунчаны көрүп туруп, ошончо кыйынчылык менен жетип, ошончо курманчылык болуп, ушундан кийин анан саясатчылар уже баягы эме басылган сайын эле булар баягы тас кебетесин кие баштады да. Элди тоготпой, укпай, берген убадаларын аткарбай. Мен ошондо саясатчылар көрүп каршы чыккам буларгачы, оппозиция болуп чыккам. Анан бир жыл жүргөндө эле анда уже баягы патриоттун баары чачырап эметип кетти. Биз жалгыз калып калдык анан. Ошондо мен саясатты ушу желкем чуңкур көрсүн, экинчи саясатка аралашсам жөн эле ушул жака экинчи баспайм деп туруп кеткем. Анан ойлогом да бүттү, түңүлүп эле калгам о саясатчылардын баарынанчы. Бул Кыргызстанда бир да мындай порядочный саясатчы жок экен деп, анан бул киши чыгып калды. Садыр Жапаровду колдойсуз, анысы билебиз. Бирок таңкы 5те ким ыйлайт деп ыйлап дагы менин эмнеге сизге жетпейт, мен башымды сайдым эле сиз үчүн деп ыйлап чыгып калганыңыз бар. Үндөрүңүз жетип атабы, жолугуп атабы, кабыл алып атабы сиздин сөздөрдү? Эми урматтуу мекендештер, мынтип айтыш керек, азыркы бийлик элдин талабына, элдин эмесине кулак салып атат. Реформалар жүрүп атат. Бул өтө кыйын экен. Мен баягы башында жөн бир волшебниктей келип эле монтип палочканы жерге чапканда ойлогом, баары жаркырай түшөт деп. Жок, андай болбойт экен.
Мен да ушу саясатка аралашып бара түшүндүм да, бул иш Садыр Нуркожоевич башынан эле айтып келет бир сөздүчү. Мыйзам жана тартип депчи. Бул бүт ушу мыйзам таласын алып келип алып, анан реформа кылайын деген ниети бар да. Муну мамлекеттик турмушта иштеп калгандан кийин ушул ойдо болуп калган жоксуз? Жок, мен көрдүм. Себеби азыр кылмышкерлерди да жоопко тартам десең, биздин сот, прокуратура, тергөө, жана ГСМ бүт коррупциялашып бүскөн да. Мунун баарын көргөндө бул киши через өзүнүн башынан өткөргөн мунун баарынчы. Анан ошонун баарын көрүп билип туруп айтып атат да, мыйзам жана мыйзамдарды өзгөртүп, жана соттордун сот реформасын жүргүзүп, мына азыр прокуратура, конституционный реформа, президентский правление кирди. Ушунун баарын бир колго алып, баарын мыйзам таласын алып келип туруп, анан кардинальный реформаларга барыш керек иншалла. Ошону күтүп атат кыргыз эли Садыр Нуркожоевич. Медицина тармагындагыларды катуураак сындаганыңыз эсимде. Булар бир бука берип эле бүтүп алганда мен булардан түңүлгөм дегенсиз да. Балким бардыр арасында, анан ооруп калсаңыз ким көрөсүң? Туура. Мындай да, урматтуу мекендештер, мен бай кээде эмоционально сүйлөп алам да, баары деле бүт баарына крест коюп таштайм. Жок, андай эмес. Аякта деле жакшылар бар. Сотто деле жакшылар бар. Прокуратурада да жакшылар бар. Айтып атпайм, мен жаңы эле саясатчы болбодум. Анан дагы көп далай ошибкалар алдыда да эми үйрөнүп атабыз. Туура түшүнүңүздөр, урматтуу мекендештер. Анан жаңы эле саясатчы болдук. Чек ара маселесине келгенде өткөндө Канчабек Кудышаевичти да сындадыңыз, чек арадагы маселелерди сындадыңыз. Өзүңүз Баткендеги болуп аткан окуяда жерине барып тааныштыңызбы? Көрүп келдиңизби? Мен ошол барбай эле биякта сындай мындай болду. Мен ошол убакта бая барабыз, барбайбыз болуп ызышуу болуп атпадыбы? Тиякта жанагы эки жак тирешип тургандачы. Анан бияктан эми биринчини карайбыз да баарыбыз тең. Башчыны карайбыз да. Ал журт атасы да атабыз эмне дейт деп карайбыз да, анан барбагыла, тынчтангыла, сабырдуулукту кармагыла, провокация алдырбагыла деп атты. Ошол себептен мен аякка барган жокмун. Анан азыр аякта кишилер мага келишти. Баткендеги азыр биякта экилүү жүрөт. Максат анан интернационал деген айылдан 2 киши жүрөт. Ошолор менен биякта көйгөйлөрүн угуп, кече прокуратурага бардык. Эми Кудайым буйрса президентибиз келсе президентке киргизели деп атабыз. Талант Мамытовго суранып атабыз. Жанагы жардамчылары же маалымат жеткизбей атабы, же кабыл алгысы келбей атабы, түшүнүксүз болуп атат. Анан Совет безопасностька кирсек деген эмес бар. Прокуратурага, генеральный прокуратурага киргиси келип атышат, жолуккусу келип атат. МВДга, анан жана Совет безопасность жаңы болбоду, ал кишини тааныйм мен, мындай тажрыйбалуу, күчтүү специалист да, ошого кирип айтып көйгөйдү эметсек деген эме бар. Анан Баткен элини чакырып атат. Мен азыр деле мына кече прямой эфирден чыктым, Баткен келиптир, тургундар чакырып атат. Кудайым мүмкүнчүлүк берсе, Кудай өмүр берсе, барабыз Баткенге, Ошко, Таласка, Нарынга, Көлгө, бардык жерге барабыз иншалла. Анан Бакай эке, мисалы сизге келишет да, мейли карапайым эле, азыркыдай сиз айткандай эле коомчулуктагылар баягы үйүңүздү жеткирип берсе деп кайрылып келишет сизгечи. Анан сиз ал нерсени баягы эмоция менен уккула деп кыркырып жеткирип бересиз. Сиз эфирге чыгасыз, эмне болот иши кылып. Канча төлөшөт? Төлөшөбү? Ошентип сиз айтып берчи, ушул жерге келип берчи деп кечеки муфтияттагы онабышкадай кылып эле чакырса барып бере бересиз. Эми көйгөйдү карайбыз да. Көйгөй реальный көйгөй болсо, калыс, ошол жактан калыс адилеттүүлүк сөз айтыла турган болсо, барабыз. Төлөшөт. Эми кээ төлөп да берет, аны жашырганда. Кыркырып бербиз төлөп берели. Жок, эми ал тиги заказ берип кыйкыртабы дейт. Жок, эми мисалы үчүн мына мени бир мисал айтып кетейин. Жакында эле болгон окуяда бизди тиги эмеге тетиякта бир баня бар, с легким паром деген, Правда көчөсүндөчү. Ошол жердеги түтүндү токтото албай 8 жыл күрөшкөн булар. Тегеректе жашоочуларчы. Анан биз уктук, бардык, бир жолу Facebook'тан кайрылуу кылдык, барып по факту көргөздүк, мына түтөп атат, мына элдер өкүрүп атат.
жанында эки мектеп, бир садик бар. Мына ошол эми жилой домдор турат. Ошону эми структура, мамлекеттик структура, мамлекет деген мамлекет болуш керек да, ошондой бир баняны токтото албаган структурага бардык. Анан эртеси ошол жителдер менен бардык, домком менен барып ошол жерге жана экотехинспекциянын эмесине кирип барып, ызы чыгылып, айтып, кыйкырып, өкүрүп, анан тигилер милицияларды чакырып, ал бар Facebook'та көрсөңөр болот. Мына токтоду, түтүн токтоду. Жакшы жыйынтык. Токтоду түтүн, достор. Көрсө, ыйлабаса эмчек жок, эми эде эмоционально айтыш керек да, анан буларды урматтуу уруулар десең тоготпойт, анан айтышка туура келип атат алар. Мисалы коомчулукта сизге карата мындай ат коюп калды да. Бакырча акбакай, ыйла акбакай деген ой пикирлер айтып калды. Анан сиз мисалы мындай экөөбүз кадр сыртынан сүйлөшсөк жакшынакай эле сүйлөшсүз да, анан эфир башталганда эле бакырып баштайсыз. Жок, жана коррупционерлерди эстегенде эле мындай да, Айзада, мындай болот атпайбы? Жок. Мындай болот атат да. Эми азыр элдин баары менин телефон номеримди билип алышты да. Анан азыр эми мына кечээ эле бир апа чалды. Азыр аялы 3 баласы менен отурушат. Стресс, депрессия болуп отурушат. Атасы камалып отурат 2 жылдан бери. СИЗОдо отурат. Бир өкпөсү чирип кетти уже. Бир өкпөсүн алып салышыптыр, кече операция болупчу. Ал бала эмне болуп, тигилердин айтуусу боюнча эмне болуп ал эмеге илинип калган. Таксовать этет өзү. Ага чалат, жеткизип кой бияка дейт. Анан баягы кетип баратканда эле милициялар токтотуп тиги эмени басат. Машинени басканда ичинен наркотик чыгып калат. Анан баланы как соучастник кылып туруп эле 10 жыл срок берип таштайт. Эми ал тигилердин айтуусу боюнча. Анан эми ошол апа магачы аялы ишенесиздер күнүгө чалат. Голосовой жөнөтөт, жанагы эмелер менен жөнөтөт, жардам берип коюңуз. Биз ушинтип кыйналып атабыз, монтип атабыз. Тигил операция болот деп аткан, мына операция болду эмичи. Жарым өпкөсүн алып салды, жарым өпкөсү еще тешик. Анан эми эртеңкиге барып келели деп атабыз, эми уже ушуну укканда элестетиңиз, ушундай бул бир эле маалымат эмес да, достор. Мындай маалыматтар билесиздер канча келет мага. Жок, мен айтайын деген мындай болот бакай. Ошол эмоционально сүйлөтүп атат мени. Как будто менин бир тууганым же бир таанышым отургандай, жакын кишим отургандай сезилет да магачы. Акырын эле түшүндүрсө болбойбу? Эмне бакыра берет дешет да? Болот. Үйрөнөбүз да мындан кийинкилерин акырын айтканда. Бакырбай сүйлөгөнгө. Бакырбай сүйлөгөн. Айтып атпайм, кичине убакыт бериңиздер, эми мен 1 жыл эле болду бакырып атканыма. Биристин айынан азап чеккен учур болобу? Аны тиги үйдөгүлөр какша билет. Бир туугандар уже түңүлүп бүттү. Сенин башыңды кесип кетет, атып кетет. Аялым уже бүгүн ажырашам деп эле айтты ачык эле. Сен эми бизде үйдө деле тынч уйку жок да. Качан үйдөн секирип түшүп үйгө кол салат депчи, өзү мындай эле карапайым эле вороталарын деле ачык, бир тепсе эле түшүп калат алар. Эшик-бешиктерин деле анан коркунуч бар да, коркот. Эркин Тентишев менен да иштешип калдыңыз окшойт. Эркин Тентишев менен, Саясий бирге саясий партиясы менен, ооба. Дагы да иштеп атасызбы? Кудайым буюрса, мен мындай бир жака киргенден кийин ошол жакта мындай калгым келет да, анан тияка бияка эле секиргенди каалабайм мен. Азыр жок, ошол жака кирип атпадыңыз беле, азыр ошол жакта сизге чыгып кеттиңиз. Ошол жакта эле пока. Жакшы. Элиңиз үчүн эмне эмгектерди кылдыңыз? Мына чыгып, ошол атыңыз чыгып, кыйкырып баштагандан бери кандай жыйынтыктар сиздин артыңыздан коомчулукка жеткен негизги жакшы иштериңизди санап өтүңүзчү? Мен бирөөсү баняны токтотупсуз. Мындай эмеле результаттар боюнчабы? Так, результаттар боюнча Кымбатка олтурдуңуз деп коелу. байыдыңыз, 3 комната квартира алдым деп кой. Джип тээп жүрөм. Сен Айзаданы үйгө чакырсам болмок, мен бияка чакырып албайм. Эмкине үйгө келесиңби? Үйгө келсең, субханалла. Ушундай аябай шикарный водопад бар мондачы. Фонтаны, бассейн тиякта. Телехранитель, автоматчан монтип эле мени сагалап эле жүрүшөт. Ошол жыйынтык. Жакшы, жакшы. Жыйынтык эмне? Эл башын көтөрүп алды. Мен каалаганым эле ошол. Ушул эл могу жемкорлордон коркпой, главврачтардан коркпой, директорлордон коркпой, могу
басып алган баскынчылардан, сот, прокуратурадан коркпой ушул эл мону жапырт көтөрүлсө экен деп атам да. Жаңылбаш жак болбойт да. Балким ушул дин аалымдарынан, балким ушул коомчулукта сизге таарынып калган коомчулуктан бир кечирим сурайсыз. Мен могу аалымдарыма кичине сөз тийгизип, монда эме кылып алганына кечирим сурайм мен аалымдарданчы. Урматтуу Абдышүкүр Дамбыла, Максат Дамбыла, мен сиздерди урматтуу кыргыз элим, бул дамбылалардын баяндарын өсүп угуп чоңойгон эмне деген адамдар бар. Ошол баарыңыздардан мен кечирип коюңуздар. Бирок менин ниетимчи, бир туугандар, ушул аякта мен бирөөнү аз жамандап эметким келбейт, бирок ар кандай адамдар аралашып алыптыр да жанымачы. Аны мен байкаган деле эмесмин, билген деле эмесмин. Ал баягы көйгөйдү мындай көз салып жүргөнбүз да барып калдык. Анан кечирип коюңуздар, дамылалар, урматтуу алымдар. Ким кечирим сураса, тобо кылса, ким мечиттерден акча уурдап жеп жүргөн болсо, жана хачтан акча уурдап жүргөн болсо, коррупционный иштерге аралашып жүргөн болсо, ошолор келгиле баарыбыз тең тобо кылып кечирим сурайлы Кудай Тааланын астыначы. Ушундай өткөн мезгилде азыр баарыбыз чачыра чугам эмес, азыр бөлүнүп чугак эмес, азыр эки-экиде монт бетибизди тып жумак эмес. Азыр баарыбыз бир эмеге биригип, бир максатты көздөп, мына монтип президентибиз тетияка чейин, тышка чейин барып, ички тышкы эмелердин баарын жайгарып атат. Ушул кишинин тегерегинде баарыбыз биригип, чогуу болуп, эси бузукулук, жамандык кылып аткан болсо, баарыбыз ошондой нерсени токтотуп, ушул коррупция менен, бузукулук менен баарыбыз бир күрөшүп, токтойлучу, коррупцияны токтотолчу, арам ырызкы жегенди токтотолчу, тети түрмөдө, зонада, ÖVS'те эзилип жаткан эмелерди токтотолчу, акыйкатка жетпей чыркырап жүргөн эмелер акыйкатка жетсин. Ушундай нерсени токтотуп бир коомчулук биригип туруп бир улуу кыргыз мамлекетин курайлычы. Рахмат. Рахмат сизге. Рахмат сизге. Ушинтип мен кыргыз элине бир кайрылуу жасайын деп жүргөм. Ушун фишка деп коесуз. Сөзсүз кыргыз деп коесуз. Аны баягы билбейм. Ушундай болуп калды. Көрөрмөндөр, ушун менен Бакай байкенен болгон съемкабыз соңуна келип кетти. Кайрадан амандашканча саламатта туруңуздар.